Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы факт KG маалымат порталынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн мына ушул эл өкүлдөрүнөн, мамлекеттик кызматкерлерден бүгүн Кыргыз мамлекетинде кандай күн белгиленген деген суроо менен кайрылып олтурабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүн кандай күн экендигин билсеңиздер, ушул видеонун алдына комментарий катары калтырып коюңуздар. Факт KG маалымат порталы. Бүгүн кандай күн, байка? Кандай майрам? Мамлекеттик желектин күнү. Факт KG маалымат порталы. Бүгүн кандай майрам? Кандай күн? 3 март. Кандай күн Кыргыз Республикасында? Акалпак күнүбү? Жок, сен аштыңыз. Ал 5 мартта. Бүгүн кандай ошондо? Желекти күнү болуш керек. Мен эле эсим жок азыр, ойлонуп кетип бараткам. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Байрамыңыз менен. Бүгүн кандай байрам? Бүгүн кандай байрам? Байрам жок. Бүгүн байрам да, бир маанилүү күн го бүгүн. 5-тин акалпак күнү. Бүгүнчү байрамыңыз менен. Бүгүн кандай байрам? Бүгүн калпак, ак калпак. Ал 5 мартта. Бүгүн качасың? Бүгүн 3 март. Среда. Байрам, кайсы байрам? Аны сиз казыр. Мана турыңыз. Факт KG маалымат порталынан бир суроо берсек болот. Бүгүн кандай байрам? Бүгүн кандай байрам? Бүгін қандай майрам? Ооба. 3 март па? 3 март сенің майрамың. Кандай байрам? Жаз майрамы да. Жок, дагы бир Жаздың байрам бар. келген майрамы. Международный праздник емес. Международный праздник бұл 8 март. 3 майрам? Башка. 3 март. Билбе. Бұны ушунчалык демек биз билбегенден кийин пропагандаланган эмес. Ошончолук элге жетиштүү болгон эмес. Ошон үчүн эл билбей жатат да. Официально кылыш керек. Муну жаңы баш мыйзамга киргизиш керек. Мен азыр мына жогорку кеңештин профилдик комитети бар. Конституция жана укук деген. Ошо мамлекеттик түзүлүш деген. Ошол комитетке сунуш менен кирип баратам. Айтайын деп жатам, жогорку кеңештин ордуна элдик кеңеш болсун. Парламенттин ордуна курултай болсун. Парламент деген бул гректин сөзү. Кыргызча которгондо бул жыйын кеңеш дегенди түшүнүшөт. Курултай деп. Качанга чейин эле орусча, грекче сүйлөп жүрөбүз. Мына биздин кошуналар алыс барбай жакындан айталык. Өзбекстан өзүнүн мажлисте которуп алды, Казакстан дагы өзүнүкүнө, Түркмен, Тажик да которду. Эмне үчүн биз которбойбуз? Качанга чейин эле башка тилде сүйлөп жүрөбүз? Өзүбүздүн нукура кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде ой жүгүртүп, кыргыз тилинде жашаш керек да. Канча жыл болду? Майрамыңар кут болсун да. Рахмат. Желбиреп жүргүрө кызыл туудай бол. Көрсөк болот. Бүгүн кандай байрам? Бүгүн кандай байрам? Билбейсизби? Кандайсыздар, сиз жакшы? Бүгүн кандай байрам? Алло. Ассаламу алейкум. Учурашуулар байрамыңыз менен. Бүгүн кандай байрам? 3 март. 3 март па? Ооба. 3 мартты билбей өткенмин кандай Кыргыз майрам. мамлекетинде ушул 3 март майрам деп белгиленген да. Не деген майрам экен? Ошо сизден сурайын. Ой, 5-карпак, 5 мартта ак калпак. Калпак байрамы. Бүгүн дагы бир өзгөчө күн да. Бүгүнкү күндү билбей өткенмин. Кандайсыз, байрамыңыз менен? Бүгүн кандай күн? 3 март. Мына урматтуу көрүүчүлөр, айрымдары бүгүн ак калпак майрамы десе, айрымдары таптакыр эле буйтап суроого жооп бербей кирип кетишти.